Саламатсыздар, урматтуу биздин кадрлар. Менин атым Бакырдинов Флорбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Башка жылдары биз марттын башы менен эле курулуштарды баштап кетсек, бул 2024-жылы баарыңарда белгилүү болгондой жаз аябай кеч келип жатат. Ошол себептен биз нооруздан кийин гана почти жумуштарды баштаганга мүмкүнчүлүк алдык да. Бирок артыбызда турган үй бул Арча бешикке салынып жаткан үй. Бул үйдүн бир өзгөчөлүгү мурда куюлган фундаменти бар болчу да. Ошол себептен биз бул үйдү эртерээк баштап кеткенге мүмкүнчүлүк алдык. Эгер тагыраак айтсам, биз ушул үйдүн фундаментин оңдоп түзөө иштерин ушул март айынын 13-үндө баштаганбыз. Бүгүнкү күндө 4-апрель. 4-апрелде болсо биз азыр фундаментин оңдоо түзөө иштерин бүтүп, дубалын көтөрүп, чатырын жаап атабыз. Буюрса чатырын бир 2-3 күндүн ичинде жаап бүтүшөт. Буюрса азыркы учурда фасады да жасалып атат. Анысы дагы бир 3-4 күн ичинде бүтүп калат. Эгерде сиз үйдүн ичинде кандай бөлүнгөн экенин, биз куюлган фундаментти кантип оңдоп түздөп, 2 этажга чийилген проектни 1 этажга айланып кеткенибизди көрөбүз десеңиз, видеону аягына чейин көргөндү суранып кетебиз. Жогоруда айткандай сыяктуу эле, бул үйдүн эң негизги өзгөчөлүгү бул аябай чоң пландалып, фундаменти болсо мурда куюлган болчу экен дагы, анан кардарыбыз келип бизге ушуну кантип иштесек болот деп суранды эле да. Себеби дегенде, эгерде ошол куюлган фундамент менен үйдү курайын десе, абдан чоң үйгө айланып кетет эле да. Андай чоң каражатты биз сала албай калат экенбиз, мурда биз жакшы пландалбай калган экенбиз деген. Ошол себептен биз үйдү перепланировка кылып туруп, кошчу жерине фундамент кошуп туруп, биз үйдү 1 этаж үйлүгө айлантык дагы. 1 этаж үйгө айлантканда дагы үй абдан чоң үй болгон да. 193 чарчы метрлик үй. Мынакей, биз бисмилла деп, эгерде азыр фундаменттин үстүнө көтөрүлгөндө, могул жерге болсо биз чакан эркерди болсо, чакан террасага айланып кетип атабыз, кухнядан чыгышы менен да. Ал эми могул жерге келгенде болсо, бул үйдүн кире беришиндеги прихожкасы деп коебуз да. Биз өзүбүздүн объектилердин баардыгына тең мындай кылып прихожканын, террасанын үстүн вагонка менен кооздоп кетебиз. Өзүңүздөр көргөндөй, бул кардарыбыз болсо, үйдүн фасадына болсо, могул Технониколь компаниясынын Хауберг деген плиткасын тандаган, өңүндө өзү тандаган. Эми үй жөнүндө айтып берели. Үй жөнүндө айтып берсек, мынакей, киргенде эле бисмилла деп бизди чакан прихожка тосуп алат. Бул прихожканын милдети болсо, бут кийимди тизгенге жана ошондой эле кышкысын, суукту ушул жерде кармап, үйдүн жылуулугун чыгарып кетпегенге мүмкүнчүлүк берет да. Түз киргенде эле мынакей үйдү абдан чоң болгон ушул жерде бизди холл тосуп алат. Мынакей холл болсо, ушул жерге жайгашкан болот дагы. Бул жерде чоң панорамный терезеси менен, бул жерге ТВ зонасы болот, бул жерге диван коюлат. Жана үйгө киргенде болсо, адамды кысылбаган, мындай кысылып же болбосо коридор болуп, күн жок болуп калбайт да, караңгы болбойт. Бул жерден терезеден күн киргенге мүмкүнчүлүк алат. Мынакей биз андан кийин болсо кухняга кирдик. Мынакей бул кухнясы деле кенен, террасага выходу менен, андан соң негизги үйдүн бөлүктөрүн көрсөтүп берели да. Баса белгилеп кетчү нерсе, үйдүн бийиктиги, бул биздин кардарлар көп учурда ошо бийиктиги боюнча да сурашат. Мынакей, үйдүн бийиктиги ушул жерден көрүнүп турат өзүңүздөргө. Таза дубалдын бийиктиги бул 3 метр 20 сантиметр дубал. Анткени дегенде ар бир бийиктикти биздин кардарлар өзлөрү аныктайт. Себеби дегенде баага түздөн түз таасир этет да. Мисал катары ушул үйдү 3 метр кылсак болот, ушул үйдү 2,80 кылсак болот да. Ошого жараша сумма кымбаттайт же болбосо арзандайт. Мынакей, бул жерге киргенде ата-эненин уктоочу бөлмөсү, азыр бул жерде кызуу иштер жүрүп жатат. Дагы бир жолу баса белгилейм, бүгүн 4-апрель, курулуш иштерин болсо биз 13-мартта баштаганбыз. Ошондо фундаментти оңдоп түздөп, кошумча алымча кылдык. Азыр дубалын көтөрдүк, чатырын жаптык. Дагы бир 5 күндөн кийин дагы мен силерге мындай контрольный, же 3 күндөн кийин болобу, 4 күндөн кийин контрольный да съемка кылып көрсөтүп беребиз да, курулуш кандай жүрүп атканын. Анан биздин көп кыргыздар үй салганда аябай чоң зал кылышат дагы, бирок санузулду кичинекей кылышат да. Анан эми бул байкебиздин өзгөчөлүгү, мынакей нондой болгон кенен чоң санузул кылды, көрсөңүздөр болот, абдан кенен. Мындай санузулду үйүңүзгө салып берсеңиз, жеңелерибиз, эжекелерибиз, карындаштарыбыз бир гана сизге батасын берет да. Себеби дегенде, санузул деген эмне? Санузулда деген сиздики ванна коюлат, стиралка коюлат, жана ошондой эле азыркы заманда сушилка коюлуп калды, тазиктер коюлушу мүмкүн, балдардын кир кийимдери коюлат, таза кийимдери коюлат. Ошонун баары тең кенен батып, сиз колдонгондо өзүңүзгө ыңгайлуу болушу, жана ошондой эле мындай эч бир
тоскоолдуксуз колдонгонго мүмкүнчүлүк ачылыш керек да. Бул ошондой болгон замандын талабына жооп берген занузул болуп эсептелет. Эми бирок кыргыз болгондон кийин кыргыз дайыма конок күтөт үйүндө. Ошол себептен зал жоктагы үйдү куруп салсак жарабай калат. Ошол себептен бул жерге мынакей эркери менен күн батышты, жок калп айтам, күн чыгышты, күн чыккан жакты караган панорамный мондай эркеринме терезеси менен абдан бийик болгон, сон болгон бул жерде коноктосуучу бөлмө болот. Биз айтып атпаймынбы үйдүн бийиктигин 3,20 кылдык деп. Бул үйгө азыр бул жерден дагы жакшы билинбейт, бирок үй толугу менен отделкасы менен бүткөндөн кийин аябай мындай орусча айтканда добротный деп коет, мындай чоң бир үй болот да. Жогоруда айткандай тиякта бир спальня бар. Мынакей бул жерде экинчи спальный комната бар. Мынакей бул жерде чакан детский кылса болот. Жана ошондой эле азыр замандын талабы ар бир үйдүн ээсинен өзүнүн спальный комнатасында санузел болгонун талап кылып калды да. Мынакей бул мастер спальня деп коебуз. Бул жерге келгенде болсо, бул жерде дагы бир өзүнчө санузел бар да. Тигил чоң санузел болсо бул деген үй бүлөнүн коноктору общий баардыгы колдонсо, бул жатуучу бөлмөдөгү, уктоочу бөлмөдөгү санузелди үйдүн ээси колдонсо болот. Эми дагы бир айтып кетчү нерсе, биз бийиктикти 3,20 кылдык да. Бирок бул 3,20 таза отделка бүткөндөн кийин бул 3 метрге айланат да. Себеби дегенде, биз мен видеолорумда дайыма айтып келем. Мынакей могул жерден көрсөтүп берели. Мисал катары мынакей могул фундамент да. Фундаментке куюлгандан кийин могул жеринде болсо мостик холода деп коебуз. Мостик холода дегени болсо мустак аба кышкысын ушул жерден гана үйгө киргенге мүмкүнчүлүк алынат да. Анан ушул жерден чтоб эртеңки күнү кардарыбызда маселе жаралбасын деп, биз ушул жерге могун 10 сантиметр көтөрүп туруп, 10 сантиметр бийиктиктеги атайын пенополистирол бетон деген менен куюп бул жерде жылуулап кетебиз да. Ал пенополистирол бетон болсо үйдүн гидроизоляциясын, ошондой эле теплоизоляциясынын милдетин аткарып кетет. Ал 10 сантиметр бийиктикти жейт. Андан тышкары болсо потолокту утепление кылганда болсо биз астынан пенопласт кетирип, үстүнөн пенобетон заливать этип, пенополистирол бетон. И рейкалар кетиргенде дагы бир 10 сантиметр сиздики желет. Плюс отделка менен кошо, ошондо сиздики толук отделка бүткөндөн кийин үйүңүздө 3 метр таза бийиктик калат. Ал эми бийиктик түздөн түз үйдүн баасына таасир этет. Дагы бир баса белгилеп койчу нерсе, билесиздер, орустар айтып коет, свято пусто не бывает деп коет го, мындайча айтканда. Эч качан бир бош жакшы жерде дайыма сунуштар пайда болот дейт да. Анан Кыргызстанда биз сип панелди элдерге көрсөтүп, жайылтып, сипке кызыгып, элдер мындай кандай десем, сип менен сала баштады. Ошондо дагы сип менен салгандагы компаниялар жыл сайын ачылып, жыл сайын жабылып, бир чоң бир көйгөйгө айланып жатат да. Ошон үчүн сип панелди тандап атканда могул жерине да баса белгилешиңиз керек, карашыңыз керек. Мисал катары, мынакей могу ОСБнун эмесин көрсөңүз болот, калыңдыгын. Биз сип панелдерибизге жалаң 15 мм калыңдыктагы атайын OSB 3 дегенин колдонобуз. Бул эмнени берет сизге? Бул деген үйдүн бекемдигине, үйдүн жылуулугуна, жана ошондой эле Кыргызстанда баарыңарга белгилүү болгондой жер титирөөлөр көп болот. Ошол учурда үйдүн түздөн түз бекемдигине да чоң бир өбөлгө болуп, бекем болушуна мындайча айтканда мүмкүнчүлүк берет. Ошол себептен аябай мындайча айтканда маани берип, ушундай нерселерге тандоо кылганды суранып кетебиз. Эми баарыңарды кызыктырган суроо болушу мүмкүн. Бул эгерде сиз ушундай сыяктуу үйдү салсаңыз канча мөөнөттө салып бүтөсүз, жана ошондой эле канча каражат сарпталат дегени. Мисал катары биз ушул үйдү кардарыбыз менен 3,8 миллион сомго договор түздүк бүгүнкү күндө. Ошол акчага фундаментинде оңдоп түзөө иштери бар болчу, фундаменттин негизи өзү бар болчу да. Бирок калган иштерин баарын болсо биз толугу менен бүтүрүп беребиз. Договор стандартный бүт объектибизге 3 айга түзүлөт. Азыркы учурда кичине очередь маселеси бар баштоо иретинде. Бирок 3 айдын ичинде бүт кардарыбызга объектини тапшырып берип атабыз. Мисал катары бул кардарыбызга деле негизи 3 ай деп договордо түзүлгөн, 3 ай мөөнөтү каралган, бирок 3 айга жеткизбей эле бүтүрүп беребиз деген үмүт бар. 3,8 миллион дуалдарын коюп, потологун жылуулап, крышасын жаап, көрдүңүздөр, фасады уже бүтөйүн деп калды, фасадын кооздоп, ветровой карниз субаккычтарын коюп, пластиковый терезелерин коюп, ошондой эле үйдүн ичинде болсо могу толугу менен дубалдын бетине гипсокартон чаптап, атайын өрткө туруштук берген, анын үстүнөн биринчи апапакай слой
черновой шпаклевкасын тартып, сантехникасын коюп кетебиз. Ошондой эле вентиляционный системаны коюп кетебиз. Себебинде үйдүн ичинде вентиляция болбосо, үйдө туура циркуляция болбойт дагы, эртең күнү үйүңүздө чоң бир маселе жарат. Ал эмне маселеси? Ал үйүңүздө жит болушу мүмкүн. Жана ошондой эле кышкысын үйүңүздө буулануу болушу мүмкүн. Ал эми чрезмерный буулануу болсо, өтө көп үйдө буу пайда болсо, ал плесинг айланат да. Плесинг деген болсо, бул көгөрүү процессинде жанакы грибоктор пайда болот дагы, бул ден соолукка түздөн түз өтө чоң бир начар таасир этип калышы мүмкүн да. Ошондой эле полун болсо, жанакы жогоруда айткандай пенополистирол бетон менен жылуулап кетебиз жана үстүнөн наливной пол куюп беребиз. Ошол материал, работа, доставка, биздин компаниянын эмгек акысы, биздин строительдердин эмгек акысы баардыгы биригип, ушул үй кардардын тандоосуна жараша 3 800 000 договор түзүлгөн. Бирок бул үйдү биз 3 500 000 айлантсак болот, 3 400 000 айлантсак болот, анын баары тең сиз менен такташууга жараша. Бийиктигин алмаштырсак сумма өзгөрөт, чатырга колдонуучу материалдын өзгөртсөк сумма алмашат, терезени башкача кылсак алмашат, же болбосо эшиктин баасын жана ошондой эле бүт курулушка колдонуп аткан материалдардын баасын сиз менен такташканга жараша, материалдын баасына жараша сумма өйдөлөп, же болбосо ылдыйлайт. Ошол үчүн дагы бир жолу баса бергилейм, үйдүн баасына биз эч бир таасир эте албайбыз. Үйдүн баасынын тагдырын чечүүчү киши бул бир гана сизсиз, жана ошондой эле базардагы баа. Ал эми биз курсак дагы, сиз курсак дагы, сиз курсаңыз дагы материалды түздөн түз барып базардан сатып аласыз. Ал эми ал нерсеге эч кимибиз таасир эте албайбыз. Ошол себептен кез-кезде актай баракта карап туруп эле, же болбосо эч бир проектиси жок, эч нерсе такташуу жок эле бааны айтып коюшка мүмкүн эмес. Эгерде антип айтып койгон киши болсо, ал куруучу эмес, ал көз ачык. Ошон үчүн мындай иштеш керек, сумма чыгарыш үчүн. Сумма чыгаргандан кийин анан сизге анык болот. Эгерде ушул сезондо үй салып жетишем десеңиз, бизге кайрылсаңыз, кызмат кылып бергенге даярбыз.